Облуста жазгы талаа иштери башталганы Теплоключинка айыл аймагындагы дыйкан Бакытбек Мамбетов тынымал элек. Ал азыр 20 гектардан ашуун айдоо аянтын айдап себүү иштерине даярдап жатат. 10 жылдан бери айыл чарбасы менен алектенген дыйкан быйыл буудай арпага караганда картошканы арбын айдоого камынууда. Шу акыркы 6-7 жылдан бери картошка көбөйтүп, ошо картошка басым кылып атабыз. Мамлекетибиз солярка жагын үзбөй мына буюрса жакшы эле поставка болуп атат. Азыркы тапта Ак Суу районунда 1 килограмм картошка дүңүнөн 27-30 сомго чыкты. Бакытбек Мамбетовдун айтымында картошка баасы акыркы 5 жылда мынча жогорулаган эмес. Алыс кетпей өткөн жылды мисалга алсак, картошканын 1 килограммы 5-6 сомдон сатылган. Бул айдап себүүгө сарпталган чыгашаны жабууга да жарабай, эмгек талаага кеткен. Ал эми быйыл баанын дээрлик 5-6 эсе жогорулашы дыйкан үчүн күтүүсүз болду. Ал учурда кампасында 120 тоннадан ашуун картошка кармап турат. Келишим баада кардар тапса, киришесин айыл чарба техникаларын жаңылоого жумшаарын айтат. Биздин ушул 4-5 жылда бир выгадабыз ушул жыл болуп калды окшойт. Анткени жылда эле 5 сом, 6 сом менен сатып, биз баягы өзүбүздүн кирешебиз аябай эле аз болуп, техникаларды баягы наличка сатып ала албай, жалаң кредит болсо ошол маалда акча жок болгондо займ алчубуз. Ошонун айынан биз жакшы баягы пландарды ишке ашпай калчу. Ал эми облустун калган аймактарында картошка баасы төмөнүрөөк 22 сомдун тегерегинде. Жылдагы салыштырмалуу бул баа дыйкандарды кубантып, көпчүлүк айдоо аянттарын кеңейтүүгө өтүштү. Алсак облус боюнча быйыл болжолдуу 24 000 гектар аянтка картошка айдалат. Кыргызстанда өндүрүлгөн картошканын 1/3 бөлүгү Ысык көл облусунда өстүрүлөт. Быйыл болсо картошка саткандар мына жакында эле угуп атабыз. Ак Суу районунан ошо 30 сомдон 27 сом, 30 сом деп атышат. Азырынча дыйкандар ошо өзлөрүнүн продукциясынын баасы жакшы болгонуна байланыштуу мындай жакшы маанайда сатууда десек болот да. Белгилей кетсек, облуста жанданган жазгы талаа иштери өз нугунда уланууда. Айыл чарба жумуштарын үзгүлтүккө учуратпаш үчүн бардык санитардык карантиндик посттордон дыйкан фермерлер айыл чарба техникалары тоскоолдуксуз өтүп жатышат. Учурда аймактагы жазгы талаачылык 8% аткарылып бүттү.